балам, атаңды сыйла. Бардык жагынан үлгү алсаң болот, бирок аял кишиге кылган мамилесин үлгү алба деп айтам. Балдарымдын атасы болсо экен деп чыдап жашап турмун да. Баягы сүйлөп аласың го ичиндеги бугумду айтып койгондон кийин мындай бир сыра кечиримдүүлүккө келдим окшойтмун. Ал киши жашап жүрө берет. Ага бары бир да, сен аны кечиресиң, кечирбейсиң. Кимден коркуш керекпиз? Бул мен чындыкты айттым. Мен кечирдим толугуна. Бул деген мен нерсе кылып аткан нерсем балдарыма үлгү болсун дейм да. Эмнеге мен ажырашып атам, эмнеге мен досторум менен сүйлөшө албай атам, урушуп кетип атам. Туугандарым негизи шаардыктар да. Жеке чыгармачылыгымды ошентип өчөшүп, өжөрлөнүп баштадым. Аял кишиге дагы үйдө, мисалы үчүн малай катары колдонгон болбойт. Бул эле бирөөнүн баласы. Көзүңдө жалган жок, анткени чындыкта. Көзүңдү караганга эмес, кээде жумганга убактың жок го. Уйкуңда канбаган, эчтеке кылбаган, көчө көрбөгөн, анан кийин крыша таят да, бакыт да. Анан кийин уйкуңда канбаган, эчтеке кылбаган, көчө көрбөгөн, анан кийин крыша таят да. Амансыздарбы, жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары, бүгүн буюрса жана гана балдарды кантип туура тарбиялоо керек, аял кишинин коомдогу орду деги койчу ушул кызыктуу темалардын алкагында баарлашабыз. Бүгүнкү Жылдыз Тайм рубрикабыздын коногу Эля Бегалиевич экебиз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Рахмат. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Студиядан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Бүгүн башкачасыз эже. Мындай өзүңүздү энергетика деп коет го адамдагы, өзгөчө. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Мүмкүн мындай болду да, акыркы подкасттан кийин баягы сүйлөп аласың го ичиндеги бугумду айтып койгондон кийин мындай бир сыра кечиримдүүлүккө келдим окшойтмун. Айтыш керек болду да. Бардыгын ичибизде кармап жүрө берген дагы болбойт да. Бул дагы өзүбүздө эле ички дүйнөбүздө эле жеп отура берет да. Анан кийин болгондой эле айтыш керек. Болгон нерсени болгондой эле айтыш керек да. Анан айтып алгандан кийин ушундай бир жеңилдедим да. Ушул керек болчу. Бардыгы эле айтат, ошол сага керек беле дейт да. Керек болчу экен дедим да. Азыр жеңилдеп, кадимкидей башкача болуп калдым да. Жакшы. А бирок аял киши деген көтөрүмдүү болобуз го. Чыдап жүрө беребиз, анан бир учурга келгенде бир ачылыбыз келет да. Сиз мындай ачык айкын бардык нерсени айтууңузга эмне себеп болду? Эля тур, айт деген. Кичине мындай, кандай десем, тарыныштар болду. Бир аны айткым келбейт. Негизи азыр ошол айтып бүткөндөн кийин бир эле айткым келет да, мындай. Мен кечирдим толугуна. Чын жүрөгүмөн кечирдим деп айтсам болот. Буга чейин кечирдим деп ойлоп аткам. Азыр болсо мына ушундай кечирдим, кой бердим жан дүйнөмдөнчү. Ошол керек экен да. Эгерде кой бербей ичинде мына кечирим жок болсочу өзүңдү эле жейт да. Ал киши жашап жүрө берет. Ага бары бир да, сен аны кечиресиң, кечирбейсиң. Бул кечиримдүүлүк өзүң үчүн керек экен да. Туура. Мисалы үчүн мен бардык мурунку досторумду да кечирдим, мурунку күйөөмдү да кечирдим. Деги эле негизи мындай карап көрсөм, мен үчүн дагы бул трансформационный жыл болуптур да. Жыл эмес, ошо 3 жылдын ичинде ушундай гана мен жакындап жүргөн досторум дагы, күйөөм дагы, мурунку күйөөм дагы бардыгы тазаланыптыр да. Азыр болсо мен колдоп жанында жүргөн адамдардын бардыгы башка, такыр башка. Анткени мен ойлоттум, мен ичимен жан дүйнөмөн трансформация болуп өстүм, башка деңгээлге чыктым. Ошондуктан биз энергетика бар да, энергиячы. Мен мурунку адамдар менен бир энергияда боло албай калдым. Ошон үчүн бири-бирибизди түшүнбөстүктөр болду, мындай. Же болбосо алар менен чогуу өсүш керек болчу. Башка уровень дейт го. Же болбосо эки тарапка түшүш керек болду да. Буну мен кийин түшүндүм. Эмнеге мен мынтип ойлодум да, эмнеге мен ажырашып атам, эмнеге мен досторум менен сүйлөшө албай атам, урушуп кетип атам, же болбосо такыр мамиле түзө албай атам. Көрсө, мен өзүм жеке ичимден трансформация болуп турмун да.
ошол. Бирок ошол нерсени айттыңыз, бардык нерсени ачыктадыңыз. Бирок баары бир бизде тууган туушкан деген бар го. Ай, биздин эл караган бетибиз жер караттың, унчукпай койсоң баледен кутулмаксың дегендер да чыктыбы туугандар тараптан? Менин туугандарыма мен жана айтып кеткендей, буга чейин айтып кеткендей, менин туугандарым негизи шаардыктар да. Бирөөнүн жашоосуна килишпейт эч качан. Бирөө дагы чалган жок. Тескерисинче азаматсың, сыймыктанам деп турушат мага чейинчи. Ал деген менин тарбиям ушундай болгон, үй бүлөдө, менин үйүмдө ушундай тарбия. Ар бир адам өзүнүн каалаганын кылат жана өзү жооп берет ошол кылганына. Анан мисалы үчүн жеке границалар деп коет. Ушундай нерсени биз аябай ушундай башкача тарбияланганбыз да. Эрктүү тарбияланганбыз. Өзүңдүн оюңду эрктүү айтканга. Коркпой. Анткени деген эмнеге коркуш керекпиз? Менин мамам ушинтип өстүргөн. Өзүңдүн оюңду айт деп айтчу. Бул туура эле нерсе да, мындай чынын айтканда. Кимден коркуш керекпиз? Бул мен чындыкты айттым. Айтса болобу, болбойбу, бул экинчи суроо, экинчи мындай жооп, биринчи жооп бул мен чындыкты айттым. Болгондой эле айттым да. Баардыгы да эле айтат, мына ачык айткын айтып турсуң, көзүңдө жалган жок, анткени чындыкта. Болгон эле нерсени айттым. Ошондо деле мисалы үчүн мен биздин жашоодо болуп өткөн көйгөйдүн мындай эле бир четин эле айтып чыктым десем болот да. Көп нерсе болду. Жакшы дагы болду, жаман дагы болду. Баардыгына ыраазымын мен. Эмне үчүн элге айткыңыз келди же? Өзүмдүн эмем бар болчу, таарынычтарым, ошон үчүн айттым да. Мүмкүн ушул айткан себебим мен өзүм дагы жеңилдедим да. Ушу менен биротоло жеңилдеп, ушу менен биротоло кечирдим десем болот да. Айтыш керек болду. Билбейм эмне үчүн мен азыркы кездечи мындай артты карап өкүнүч чогулткум келбейт жашоодо. Болду ал артта турат. Алдыда эмне болот деп дагы кычалат болгум келбейт. Мен азыр мына азыркы турган жашоо менен жашагым келет. Интип айтып же өзүңүздү алдаган жоксузбу? Жок. Алдаган жоксуз. Жок. Негизи баягы турмушунда ушундай маселе болгондон кийин аял киши ай ушуну шашпасын көзүнө көрүнөм деген нерсе пайда болот да. Ооба, башында мен мисалы үчүн жеке чыгармачылыгымды ошентип өчөшүп, өжөрлөнүп баштадым десем болот. Бирок кийин бара чынында эле сүйүп калдым өзүмдүн чыгармачылыгымды. Аябай азыр болсо аябай жакшы көрөм чыгармачылыгымды. Өзгөчө сезимдер менен мындай сүйүп ырдайм да ырларымдычы. Аябай абдан жакшы көрөм. Бирок чынын айтканда ооба башында мисалы үчүн жеке эго амбицияларым болду. Ошого деле ыраазымын. Негизичи баардыгына жашоомдо болгон нерсенин бүт баардыгына ыраазы болуш керек экен да. Азыр эми мурдагы жолдошуңуздун достору менен бир сахнадасыз. Ыңгайсыз жаратпайлыбы? Эмнеге? Алар менен кайрадан бир сахнада ырдап, балким Кайрат байке менен дагы бир сахнада отуруп калсаңыздар кандай болот? Мен негизи мындай эл эмне дейт, эмне ойлонот дегенден алысмын. Башкача тарбияланган башынан элечи. Эмнеге мага мисалы үчүн ыңгайсыз, мындай неудобно болуш керек, билбейм мен. Мага жакшы эле негизичи. Эң башкысы мен бирөө эмне дейт, эмне деп ойлоп атат, эмне деп көрүп атат эмес, мен азыр өзүмдүн ички сезимдерим менен жашайм. Мага жагып атабы? Жазайм. Жакпайбы? Жазабайм. Болду. Эки эле жооп бар да. Демек, мисалы үчүн алар мага тоскоолдук кылбай эле да турабы? Жада калса даже мындай колдоп турушат да. Андан кийин билбейм, мага жакшы эле баардыгы эле. Азыр биз сөзүбүздө ушул аялдар тууралуу сүйлөшүп калдык, өзүңүздүн жашооңуз тууралуу. Анан негизи эле бизде ушул ар бир үй бүлө курулгандан кийин эле сен аялсың. Сен эми турмушка чыктың, аялсың, сенин милдетиң тамак кылышың керек, бала багышың керек, өйдө карап эч кимге, улууларга сүйлөшүң керек деген нерсе бар. Эми улууларды сыйлаш керек. Бирок өзүңдү дагы сыйлаш керек. Эгерде сен каалап атасыңбы жаза,
аял кишиге дагы үйдө мисалы үчүн малай катары колуң болбойт, бул деле бирөөнүн баласы чынын айтканда. Ошол эле замат мисалы үчүн ошончолук мындай талап кылган энелерчи, келинден талап кылган энелер ошол эле замат кызына башкача жашоо каалайт да. Туурабы? Тиги кайненеси менен жашабасын, анан тиндемде, а бирок кайра эле өзүнүн келинине башкача мамиле кылат. Мындай биринчи мен ойлойм, мисалы үчүн аял киши ошо келинчи ошону мындай сүйүү менен жазаш үчүнчү ошого ошондой эме условия кылып бериш керек. Жакшы мамиле, мисалы үчүн эне боло албайт, ооба билем, келин дагы кыз боло албайт. А бирок мисалы үчүн жакшы мамиле түзүүгө аракет кылыш керек үйдө. Мен билем ошондой үй бүлөлөр бар. Аял киши тим эле жакшы көрүп жасайт ошону бүт барынча, анткени ыраазычылыгы бар. Кайненесине дагы ыраазы, күйөөсүнө дагы ыраазы, сүйүп жасайт, ыраазычылык үчүн, милдеттүүлүк үчүн эмес. Ошондой эмелерди жасап берсе, мисалы үчүн ошондой условия жасап берсе, баардык эле келиндер жыргап эле жасабайбы? Туурабы? Негизи эле ошо бизде мындай түшүнүк бар да. Келин кайнене темасын бул олуттуу тема катары алып чыгышат көбүнчөсү. Анан айтып коюшат, келин жаман эмес, келген жери жаман деген сөз бар. Жакшы кызды дагы гүлдей кылып солутуп коюш дагы, бүрдөтүп коюш дагы ушу барган жеринен деп ойлойсузбу? Күйөөсүнөн деп ойлойсузбу? Бул эки тарап иштөө. Келин дагы иштеш керек, кайнене дагы өзүнүн үстүнөн иштеш керек, күйөөсү дагы иштеш керек. Бул деген мындай мисал үчүн биринчиден негизи аял киши өзүнө карыз экен. Болду, башка эч кимге карыз эмес. Өзүнө карыз, өзүн өзү сүйүүгө карыз. Анан кийин мисал үчүн кийинки этапта мисал үчүн жакшы аял болуп милдетиңди алдың да сен мисал үчүн күйөөгө тийип атканда мен сага аял болуп берем деп убада бердиң. Аныңды жасаш керексиң, анткени сен убада бердиң, туурабы? Аныңды жасаш керексиң, жакшы эне болуш керексиң. Ата-энеге, баланын, күйөөңдүн ата-энесине эчтеке карыз эмессиң, сен жөн эле урматташ керексиң. Урматташ керексиң да. Ошо. Болгону сый. Болгону сыйлаш керек. Сыйлаш керек. Ооба, мен айткан жокмун мындай там мисал үчүн терс мамиле кылгыла же мындай сыйлагыла, а бирок эчтеке карыз эмессиң. Сый урмат эле болуш керек да. Бирок коомубузда өзүңүз көргөндөй эле аял кишиге болгон зордук зомбулук аябай көп. Бул биздин алсыздыгыбызданбы? Билимден го дейм. Баардыгы билимден. Билимди эркек кишиге дагы, аял кишиге дагы билим бериш керек да. Билим алган адамдар такыр башкача го, негизи өзүңүз көрүп турасыз, билим албаган киши менен билим алган кишинин айырмасы асман менен жердей. Анткени деген билим алган киши китеп окуйт, көп нерсени анализдейт, эмне туура, эмне туура эмес экенин билет да. Ошо. Өзүңүз толук кандуу кайсы жактан билим алгансыз? Ошону колдон алдыңызбы же болбосо декрет деген нерседен чыкпай эле үйдө отурдуңузбу? Мен азыркы учурда кандай десем, 3-чү жолу тапшырып атам. Мунусунда эми бүтүрөм деп ойлойм. 2-чи курста окуйм, искусство университетинде, СКД факультетинде, менеджер кесибимде, заочно окуйм. Бул деген мен нерсе кылып аткан нерсем балдарыма үлгү болсун дейм да. Мен эң башкысы мен өзүм балдарымачы жогорку билим бергим келет, абдан бергим келет да. Анан кийин алар деле айтат да бир күн, мама, өзүңүз деле билим албаптырсыз го, эмнеге бизден талап кылып атасыз дейт да. Ошондуктан мындай мисал үчүн мен балдарыма үлгү болгум келет. Залга барып машыкканым бул балдарыма үлгү. Мен улуу балам, мама, мен качан 16-га чыгам, качан сиз менен залга барам дейт да. Бул үлгү көрсөтүү.
жогорку билим алуу бул дагы мен балдарыма үлгү көрсөтөм. Мен өзүмдү сыйлап биринчи ордуна койгон бул дагы үлгү. Балдарым дагы ушундай мени көрүп үлгү алсын дейм. Эң негизгиси бала деген эркек бала менен эненин ортосунда башкача мамиле болот экен да. Бала, эркек бала бактылуу болуш үчүнчү эне бактылуу болуш керек экен. Качан гана эне бактылуу болгондо ошондо эркек бала өзүнө бакыт кандай десем разрешает себе быть счастливым. Ошо. Жашы. Өзүңүз эмне үчүн 3-жылы тапшырып атасыз? Кенде буга чейинки окууңузга эмне тоскоолдук болгон? Эмнеге ол бүтпөй калгансыз? Биринчисинде мындай болду, эми кандай десем, оор кезде жашадык да, ошол кездерде менин жаш кезимде. Же ачка студент болуш керек болсун, мүмкүн эртең ачкадан өлөсүң да. Же болбосо иштеш керек болчу да. Анан кийин жакшы эле тапшыргам, анан иштеш керек болуп, мамамдын дагы ден соолугуна карата ушундай иштеп калдым. Экинчисинде болсо да искусство университетине тапшыргам, экинчисинде мен декретке чыгып, андан кийин баягы конкурстар, голостор болуп кетти, ошондон кийин эле колум тийбей калды. Анан мына 3-жолу кайра эле искусство университетине тапшырып атам да, мунусунда өжөрлүк менен бүтүрөм дедим да, буюрса. Ал жактагылар дагы таң калып атса керек, мунусун деп болуп экен деп. Ооба, ал жактагылар деле айтып атат, эля, эми мунусунда бүтүр, таштап койбо окууңду деп атат да. Ооба, сөзсүз бүтүрөм деп. Ошо. Жашы. Декреттеги айымдар көпчүлүгү стресс болуп атам деп өздөрүн таштап коюп, анан уруштун баардыгы ошондо чыгат деп коюшат. Айымдар декретте отурганда чын эле өзүн таштап жибереби? Болот, ооба. Анткени деген бул деген оңой эмес да бала багуу. Сен өзүңдү караганга эмес, кээде жуунганга убактың жок го. Анткени деген сенин үстүңдө сен балаң, күйөөң, мисалы үчүн, үчүнчү балаң, мисалы үчүн, үйдө кылыр эткен нерсенин баары сенин үстүңдө. Качан сен өзүңдү карайсың? Негизичи. Ушулдай кезде ойлойм да, эркектин мисалы үчүн колдоосу абдан маанилүү. Алтыным, келем отуруп тур, клиник чакыра коелчу, кичине эс алып алчы алтын. Кел, мен баланы карап турайын, сен 2 саатка спага барып келчи. Бактылуу болобу аял? Бактылуу болот. Аял кишиге кичинекей эле нерсе керек экен да. Чын. Бактылуу болушу. Ой, жада калса спага бербейли, эметпейли, бир 2 саат баланы карап берчи, уктап алсын. Мына бакыт да. Анан кийин уйкуңда канбаган, эчтеке кылбаган, көчө көрбөгөн, анан кийин крыша таят да, чынын айткандачы. Ооба, азыр күлүп эметип атабыз, бирок чынын айтканда бул оңой эмес да негизи. Туурабы? Ушул жакта эркектин колдоосу абдан керек деп ойлойм да. Декретте отуруп дагы өзүңүздөр да ушундай нерселер болду беле? Ооба, болгон. Мен мисалы үчүн биринчи декретимде мен Кайраттын үй бүлөсүнө келгенде, менде 4 бала бар болчу. 3 кайным, 1 кайын сиңдим, кичүүсү 4тө, 8де, 10до, кайын сиңдим 13дө болчу. Мен балалуу боло элекмин, бирок менде 4 бала бар болду. Элестетсеңер, мен өзүм ушундай шок болгом да, мамам экөөбүз эле жашайбыз. Монча казандап тамак жасаганда таң алчу, мындайчы. Жейилип калабыз десең эле, монтип эле мындай ошолордун бүт баардыгы менин үстүмдө болчу. Мен алар менен отуруп сабак окучумун. Мисалы үчүн. Анан кийин бала төрөдүм. Бирок бул жактан мисалы үчүн ыраазымын. Ушу 4 балам эле 5-чи баламды багышып кетти да. Балага бала чыдайт деген ошондо түшүндүм да. Багышып, кичине көчөгө алып кетишет, кичине мындай алаксышат, ойношот, аларга өздөрүнө дагы мындай бала да тиги да ойногону жакшы көрүшөт. Ошол жактан мага мындай аябай жардам болду ушу 4 баладан. Ал эми экинчиңизде? Экинчимде өзүнчө жашачык. Экинчимде мамам жардам берди. Мен экинчисин кесарево болуп төрөп калдым. Көпкө чейин мындай восстановление болдум да. Анан ошо мамам жардам берди. Кайрат деле жардам берип жүрдү, чынын айтканда. Ата катары ал абдан жакшы ата болду. Азыркыга чейин ата катары сыйлайм. Жакшы. Азыр эми ошо балдарыңыз жөнүндө сөз кылып калдыңыз.
бала тарбиялоо боюнча кандай нерселерге маани бересиз? Мисалы үчүн алгач эле турмушка чыгаар алдында балаңызга кандай ата татыктуу болот, кийин менин балам кандай бала болот деген ой келет баардыгыбызгачы. Бирок ошонун атасын туура тандаш керек деп коет да. Ооба, мен кандай десем, мен мисалы үчүн Кайратты көптүк жактан сыйлайм. Балдарыма дагы айтам, азыр кичүү балам 6да, кичине мындай жашыракта улуу балам 10да. Мындай балама айтам да, балам, атаңды сыйла. Бардык жагынан үлгү алсаң болот, бирок аял кишиге кылган мамилесин үлгү кылып алба деп айтам. Сен мына көрдүң, кандай апаң мындай кейип мындай жүрдү. Эми бир эле нерсени суранам да баламданчы. Ушундай тарбия бергим келет да. Балам, сен деген эң биринчи шашпай үйлөн дейм. Бир жолу үйлөн. Тандоодон жаңы. Ооба. Эч качан аялыңды калтырба, сыйлай бел дедим. Кийинкиси болсо бул коргоо. Биринчиден өзүңдөн коргош керексиң дедим. Экинчиден менден коргош керексиң дедим. Анан кийин бүттүк дүйнөдөн коргош керексиң. Бул сен ушул нерсени ар дайым эч качан унутпа дедим да. Азыр тутуп кал дедим. Кийин кандай болуп кетет билбейм. Мүмкүн силердин жашооңорго мен кийлигишем, бирок мен кийлигишким келбейт такырчын. Мен мисалы үчүн мындай да өзүмдүн жашоомду жашап бүттүм. Алар деген өздөрүнүн жашоосун жашаш керек. Ал жакта мен болбойм, мен билем. Айгүл эженин подкастында айткандай, биз бирөөгө күйөө төрөйткенбиз да. Ошону эле түшүнгөндө, ошону эле түшүнүш керек экенбиз да, биз бирөөгө күйөө төрөйткенбиз, болду. Ал бала ал жакта үй бүлөлүү болот. Мен айтам, мисалы үчүн сен аял алганга чейин, ооба мен сенин жашооңдо биринчи орунда турган аялмын дедим. Бирок ал аялды алар замат жашооңдо эң биринчи турган аял бул сенин аялың болот. Түшүндүңбү десем, түшүндүм дейт. Ушундай кылып өстүрүш керек баланы. Ошондо гана ал мен айтып атпаймынбы, Айгүл эженин подкастында эле айткандайчы, мүмкүн азыр бактылуу боло алабы аял кишилер билбейм, бирок биздин колубузда ошол кийинки келаткан поколение, аялдар бактылуу болуш керек. Биз ошондой балдарды, эркек балдарды ошондой тарбиялабыш керекпиз. Азыртадан өзүбүздөн мындай акырындап сепарацияны башташ керекпиз. Мен мисалы үчүн сепарацияны баштадым десем болот. 6 айында эле мен өзүм төшөгүмөн бөлгөн баламды. Мындай түндөп болсо дагы бул оңой эмес, түндөп барып эмгизип кайра келчүмүн да. Мындай бөлгөм өзүмдөн. Анан аял киши башташ керек экен сепарацияны. Анткени деген бала кылып баштасачы, оор болот да. Бул 10 эсе оор болот. Өзүң баштаганың жакшы экен да. Канча оор түйшүк келсе да башыңа, бала үчүн эле кармала бересиң да. Мисалы үчүн балам атасы калып калат. Эң туура эмес деген нерсе. Эң туура эмес. Мына ушул жактан башталат да манипуляция. Бала үчүн чыдайт аял киши. Анан бала чоңоет, мына мен сен үчүн чыдаганмын деп туруп баланы манипуляция кылат. Ал баланан бактылуу боло алабы? Жок. Аял киши өзү үчүн жашаш керек. Бала сага эчтеке каршы эмес. Анткени сен өзүң төрөдүң, ал сураган эмес сени дүйнөгө алып кел деп мени, туурабы? Өзүң төрөдүң, өзүң каалооң менен төрөдүң. Анан бизде мисалы үчүн ушу эң башкы манипуляторлор бул биздин балдарыбыз жана ата-энебиз дейт. Эң биринчи манипуляторлор. Негедир мындай бардыгына карызбыз деп ушинтип өскөнбүз да. Ушул эмебизди мындай мировоззрениябызды оңдош керекпиз деп ойлойм да. Бул эң туура эмес, бала үчүн жашаган туура эмес негизи. Бала деген чоңоет, өз жашоосу менен кетип калат, сен кайра калып каласың. Өзүң эле анан кайра да мен ушу балдар үчүн чыдап жашап жүргөн турбаймынбы деп анан кийин өзүң эле кейип каласың. Өзүңүз эле бала үчүн чыдап ушунча жыл жашадыңызбы? Ооба, мен кандай десем, 12 жыл, 11 жыл толук эмеде балдарымдын атасы болсо экен деп чыдап жашап турмун да. Азыркы кезде атасы бар,
ошол нерсени ойлонуп турмун да. Мисалы үчүн ажырашканда деле атасы бар да, эч жакка кетип калган жок. Мен мынтип ойлойм да, балдарыма эң жакшы нерсе кылдым бул ажырашуу. Алар күнүгө ошол скандалдарды, уруштарды көрүп өскөнчө, азыр мисалы үчүн психикасы стабилдүү эне менен өскөнү жакшы деп ойлойм да. Мүмкүн мен деле ошондой эне болуп калмакмын, чыдап жүрө берип, андан кийин балдарым чоңойгондо мен балдарыма мына силер үчүн мен атаңарды кечке чыдачымын. Эми силер мага каршысыңар, силер мени карабай кеттиңер деп ушинтип жашамакмын мүмкүн. Милдет кылып. Ооба. Мен өзүмдү тандоону чечтим да жашоодо. Өзүмдү тандайм, мен өзүмдү көтөрөм, өзүмдү биринчи жакшы көрөм, анан бирдеке калса балдарыма калат. Чынын айтканда, ошентиш керек экен да. Биз өзүбүздү капа кылат экенбиз да. Жакшы көрбөйт экенбиз, баардыгын эле балдар, күйөөм, досторум дейт экенбиз да. Эң биринчи деген өзүңдөн башташ керек экенсиң. Өзүңдү ушундай сүйүп, ошо өзүңдү сүйүүдө монтип жашап, ушундай жашаш керек экенсиң. Анан сен мисалы үчүн өзүңдү аябай сүйүп, монтип жашасаң, калган бүт баардыгы сени дагы сүйүп баштайт экен да. Мисалы үчүн сен эгерде өзүңдү сүйбөсөң, кантип сени балдарың сүйөт? Күйөөң кантип сени сүйөт? Ал жагы да бар. Анда бирок сиз ошол эки ажырым жолго түшөрдүн алдында ошо эки баланы кантип багам мен деп корктуңузбу? Корктум. Кантип багам? Анан кийин азыр мындай ойлоном да, эмнеге мен жалгыз багыш керекмин? Атасы да бар да, эмнеге корктум деп ойлойм да. Ал деле мисалы үчүн, Кайрат мисалы үчүн таштап кеткен жок балдарын. 5-6 күндөрү алып кетет. Алардын жашоосунда атасы бар, жардам берет, мисалы үчүн садик мектептерине керектүү нерселерине жардам берет, кийимин алып берет. Мисалы үчүн мен жалгыз эле бойлуу балдарымды багып атам деп айтпайм. Ушул жерден мисалы Кайрат деген мыкты ата. Мага болгон мамилеси начар болгону менен ал ата катары мыкты. Бирок эме деген сөз бар го, жети мугалим биригип дагы бир атачалык мээрим билим бере албайт депчи. Сиз эми эс алуу күндөр алып кетип атат, бирок 7 күн бою жанында болбой атат да. Ооба, бирок жашоосунда бар 2 күн болсо дагы. Кээбилерчи 7 күн жанында турупчу 2 күндөгүдөй жок. Карабайт балдарын, тарбиялабайт. Жанында бар, бирок тарбиялабайт. Менин балдарымда 2 күн болсо дагы атасы бар. Жанында туруп деле кээли аталар бар да, такыр карабайт баласын, тарбиялабайт, иши да жок балдарына. Ага караганда 2 күн болсо дагы бар. Менин балдарымда жашоосунда атасы бар. Андан тышкары азыркы заманда каалаган учурда WhatsApp'тан чалышып турушат. Көрүшүп турушат. Жакын эле жашайбыз. Эгерде аябай кааласа, мен атама баргым келип атат дейт. Мен чалам, балаң сагынып атат десем, хорошо деп келип алып кетет. Анын жубайы кандай кабыл алат болду экен? Жакшы эле кабыл алат деп ойлойм. Кабыл алды. Мен деле биринчи аялымдан баласын кабыл алгам. Бул тараптан жакшы эле, мисалы үчүн. Көбүнчөсү ошо үй бүлөлүү, көп балалуу семьялар менен сүйлөшүп калганда айтпат. Ызы чууңду дагы, жаман сөзүңдү дагы айтып атканыңды балага көрсөтпөш керек деп. Кичинекей кезинен баштап анын психологиясын өлтүрүп алышыбыз мүмкүн. Сиздер ушул нерсени сактадыңыздар беле? Ооба, биз балдарыбыздын көзүнчө урушпаганга аракет кылдык, бирок акыркы жылдары колдон келбей калды да. Мындай көрүп да калышты. Анан кийин мага улуу балам сурады да, эмнеге өзүнчө жашап баштадыңар депчи. Анан кийин мен айттым да, сен көрүп атасың го балам, апаң менен атаң урушуп атышат. Бул сага жакшы көрүнүшпү десем, жок дейт. Азыркы кезде дедим, апаң жакшы, атаң жакта жакшы, экөөбүз урушпай элебиз, баары жакшы, ушундай эле тынч эле жашайлычы десем, макул деди да. Демек бала деле тынчтыкты сүйүп калат. Ооба. Эми жашоодо ар кандай боло берет экен да. Мен мисалы үчүн мен эле ажырашып кеткен, жалгыз калган эне эмесмин да.
эң башкысы билген эле нерсени түшүндүм, кечиримдүү болуш керек экен да. Мен мисалы үчүн азыр толук кечирдим деп айтсам болот да. Балдарыңа дагы ошол нерсени үйрөтүш керек экенсиң. Кечиримдүү, мээримдүү болуш керек депчи, өзүңдү сүйүш керексиң, билим алыш керек депчи. Азыр эми сиз толук кандуу чыгармачылыкка башкортуңуз менен кирип кеттиңиз, бирок балдарга убакытты аз бөлүп калып аткан жоксузбу? Аз бөлүп атам, билем, бирок азыр иштеш керек болуп атат. Мындай бир этапта. Ушул кезде мен иштеп калыш керекмин. Анан мен ойлойм, мен балдарым мени түшүнөт деп. Кичине күнүгө эртең менен кечинде бир маал кучакташып, өбүшүп, кичине мындай сүйлөшүп, кандайсың, иштериң кандай деп сүйлөшкөнгө аракет кылам. Мен балдарымды мындай ушул тарбиялоо жагынанчы көп мындай айтып кетет элем. Биз балдарды бала катары өмүр бою кабыл алат экенбиз да. Мен балдарымды личность катары кабыл алам. Бул адам биринчиден. Өзүнүн жеке ою бар. Өзүнүн жеке ою, өзүнүн мындай жашоого көз карашы бар депчи. Ошого мен дагы макул болуш керекмин. Ошол нерсени эгерде ушинтип өстүрсөңчү, бала деген мындай эркек накта эркек өсүп чыгат да. Бизде кичинекей кезде мынча эле былжырабачы сен, эмнени түшүнөсүң сен, баласың сен, чоңойгондо билесиң дечи да. Мен өмүрүмдө бир эле жолу балама айттым, балам чоңойгондо түшүнөсүң, бул ажырашкан кезде. Ага чейин мен айтып айтпайм. Сен эмне деп ойлоносуң, момундай кылсак, эмне деп ойлоносуң десем, деп ойлонуп, ой жүгүртүп, мен ойлойм, момундай кылыш керек депчи. Мисалы үчүн, даже жада калса кафеге барганда өзүң танда. Кээ бир эмнелер бар да карайм, мен таң калам эле. Аны жеген болбойт сага. Аны антпе, моуну заказ кыл дейт. Эми бала деген кичинекейинен уже тандоону билиш керек, үйрөнүш керек. Бул эркек балага абдан керектүү нерсе. Анан кийин кээде мамам дагы мынтип калат да, ясам деп, мен өзүмдү үйрөт да. Мамам, сен кыла албайсың дейт да. Мен мамамды ушам, мама, мен өзүм деген эркек бала дедим, эң сонун бала дедим да. Айтпеш керек, кылы берсин, кандай кылып атат. Окшошпой атабы, окшошот атабы, аракети бар, эң башкысы, өзү кылсын. Бул жашоодо эң сонун нерсе. Балдарыңызды көрүп отуруп, өзүңүздүн бала чагыңыз менен салыштырып каласызбы? Азыр булар бир жыргал жашоодо жашап атат деген нерселер. Ата эне мээримди толук алгансызбы? Менби мамам мени өстүргөн, абдан ыраазымын мамама. Ооба, толук деле мээрим мамамдан алгам десем болот. Атасы жок өскөм. Эми балдарым кандай десем, мээрим өтө көп берүү дагычы, бул эне катарычы көп, өтө монтип туруп мындай мээрим берип салган эне дагычы баланы мындай буйт да. Чын. Баланын потенциалы өлөт да. Энесинен мынтип чөйсө болуп өскөн эркекчи. Эркектен эркекте өсүш керек да. Кичинекейиненчи. Мен мисалы үчүн мен мээрим берүүм башкача. Мен аны менен сүйлөшүүм. Мен аны мисалы үчүн чоң киши катары ой жүгүртөт деп мындай чоң киши катары олтуруп алып сүйлөшүү. Жада калса мен балам мынтет, мам, качан бошойсуз, мен сиз менен сүйлөшкүм келип атат дейт. Элестеңиз, мен ушул нерсени балам менен жоготуп алгым келбейт, корком. Ар бир бирдеке келип, мам, мындай деп айтып атсачы, укканга аракет кылам. Эң жаман, начар бул бала сен менен сүйлөшпөй калган кез. Эгерде сүйлөшүп атса, жыргап сүйлөшүп, мындай чоң киши дейм, ал мага мен ишеним берип атат да, менен сүйлөшкүсү келген, бул мага ишенет. Бир кезде балдар монтип жабылып калат экен да. Атасына же энесине эчтеке айтып бере албайт, анткени ишеними жок ата-энесине. Мен ушундай өстүргүм келип, балдарымды мага ишенимдүү болуп, менен сүйлөшкүсү келсинчи депчи. Ошо бул менин эне катары берген мээримим да ушундай. Негизи ушул бала тарбиялоону аябай олуттуу көз караш менен караш керек деп айтып калышат.
жоопкерчилик. Мен айтайм, баланы тарбиялоо бул биздин жоопкерчилик. Биз деген коомго жаңа адамдарды берип атабыз. Бул мамлекеттин алдында жоопкерчилик. Биз коомго жакшы мындай тарбиялуу мындай мээси менен мындай мээсинде мындай жалаң гана жакшы информациясы менен кишилерди киргизиш керекпиз. Бул биздин жоопкерчилик. Жакшы. Ушул бала тарбиялоодо көбүнчөсү ата-энедеги кеткен катачылыктарды да баса белгилей кетиңизчи. Анткени баланы тарбиялап атканда көпчүлүгү өз акчанын артынан кетип бала убакыт бөлбөйбүз. Мисалы үчүн курсагы ток, кийим бүтүн болсо болду дейбиз. Ата-энелердеги катачылыктар эмнелер? Ата-эне биринчи өзүнөн башташ керек деп ойлойм. Бала тарбиялаардын алдында өзүнөн башташ керек, билим алыш керек, китеп көп окуш керек. Мисалы үчүнчү, өтө ар тараптуу билимдүү болуш керек деп ойлойм да. Эгерде сен ошондой биз деген баскан турганыбыз менен балдарыбызга пример экенбиз да, баскан турганыбыз. Өзүбүздү тарбиялаш керекпиз, өзүбүздөн башташ керекпиз. Анан сен балаң сөзсүз түрдө жакшы бала болуп чыгат. Анткени ал сенден мындай мени көрүп атат да. Биздин эле мындай күзгүбүз, биздин балдарыбыз биздин эле күзгүбүз. Ал сен кандай басып жүрсөң, ошондой ал дагы басат. Ошондуктан ар бир ата-эне ойлойм да, мисалы үчүн, балаңдан талап кылбай биринчи өзүңдөн талап кылыш керексиң. Кандай сенин балаң кандай болуш керек экенин өзүңдөн башта дейм да. Бала деп жүрүп өзүңүздү акыркы кезекке коюп койгон жоксузбу? Себеби мындай кээде ой келеби же? Ушинтип балдарым бир аз чоңойтуп алсам, анан мен дагы маңдайыма жазылган бирөөгө турмушка чыгармын деген нерсе. Албетте, менин турмушка чыгарым бул балдарыма эң сонун белек болот да. Чынын айткандачы. Мен турмуш кургум келет, бирок азыр эмес. Мен азыр чарбачылыгым менен, балдарым менен алекмин. Бул эң сонун белек болот мен турмушка чыкканым. Анткени мен өзүм жашоо менен жашайм, балдарым өзүнүн жашоосу менен жашайт да. Эң сонун белек болот менин балдарыма. Жакшы. Анан ушул маектин аягында сизге ар бир интервьюдун астындагы былжырап жазылган комментарий ээлерине эмне деп кайрылат элеңиз? Анткени акыркы подкасттагын көрүп алып чындыгында биякта туруп мен сизди аяп кеттим. Анткени баардыгы эле сизге атака коюшуп эле кептин баардыгы эле да турбайбы дегендердин баардыгын окуп чыктык, көрүп чыктык. Мен мисалы үчүн айтып атпаймынбы, эл эмне дейт дегенден алысмын. Ооба, менин өзүмдүн жеке поклонниктеримдин гана ою керек магачы. Мени чынында эле мындай менин чыгармаларымды сүйүп уккан адамдардын эле ойлору мага керек да. Жазып аткан киши өзү ойлош керек. Эмне үчүн мен айтып аткан сөздөр аны мындай ичиндеги сезимдерди ойготту да. Мүмкүн ал киши өзү деле ошентип кайненесине айткысы келет. Туурабы? Ар бир мисалы үчүн мен азыр психологияны, трансформацияны үйрөнүп атпаймынбы? Кечеде кетип баратсаң, сен жиндисиң десечи, мисалы үчүн, сен билесиң да жинди эмес экениңдичи, таарынбайсың. Бирок мисалы үчүн мен кандай бир немем бар, мындай мен прямолинейныймын да. Бирок келип туруп бетке айтарсың десем, мен таарынып калышым мүмкүн. Анан ойлош керекмин, эмнеге мен таарынып калдым? Бул киши сүйлөй берет да. Неге мен таарынып калдым? Демек, мен ушундай бетке айтар киши экенимди өзүмдө өзүм жаман көрөм, же болбосо бул өзүмдө хейтерлердин бүт баардыгы отуруп өзүнүн кайра комментин окуп туруп ошону ойлонуш керек да. Эмне үчүн мен айткан сөздөр аларды ичиндеги эме сезимдерди ойготуп атат. Демек, триггерлери бар да. Туурабы? Бирок ар бир үй бүлөдө өзүнүн правилалары бар. Бул мен мисалы үчүн өзүмдүн үй бүлөмдө ушундай правила. Жакпайбы силер өзүңөрдүн правилаңар менен жашагыла. Бул мен өзүмдүн жашоомдо айтып берген нерсем да. Ошол. Жаша. Баары бактылуу болушсун. Мүмкүн ошол хейтерлер да бир күнү ушул менин немеме келет да, мындай ой жүгүртүүмө. Туура эмес деген негизи өзү туура эмес. Ар бир адам өзүнүн жашоосун өзү тандайт, өзү макулдук берет, өзү чыдайт, өзү күнөөлүү, өзүн өзү кечириш керек да.
өзүбүздөн башташ керек экенбиз. Болду. Жакшы. Негизи бүгүнкү маекке ачык айкын болду окшойт эчем. Чындыгында сизге да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Анын акыркы суроолорум болсун. Ушул убакка чейин эмне таптыңыз жана эмне жоготтуңуз? Ушуга чейин акыл таптым десем болот. Кичине акыл кирди. 12 жылдын ичине акыл кирди деп ойлойм. Өзүмдү таптым. Мен өзүмдү жоготуп алган экенмин. Үй бүлөдө. Чын өзүмдү өзүм жоготуп алыптырмын. Азыркы кезде мен өзүмдү таптым кайра, ошого бактылуумун аябай. Эмне жоготтуңуз? Өзүмдү жоготуп алыптырмын да. Мындай күйөм, үй бүлөм деп жүрөп, мен өзүмдү жоготуп алыптырмын. Азыркы кезде мен өзүмдү таптым десем болот. Ошол мени аябай бактылуу кылат азырчы. Өзүмдү тапканым. Сонун сизге дагы буюрса ийгиликтерди каалайбыз. Солон медиа порталы буюрса өзүңүздөгү жакшы жаңылыктарыңыз менен келсеңиз кабыл алууга даяр. Эң башкысы чыгармачылык ээргүү. Келиңиз жалпы кыргыз журтчулугуна жакшы сөзүңүздү айтып, анан негизи жыйынтыктайлы. Мен жалпы журтубузга жана ошону эле биздин энелерибизге, айымдарга негизи эме берем да, мындай баа берем. Биздин кыргыздын айымдары ушундай күчтүү. Бардык оорчулуктарды өзүнө көтөрүп алып туруп кетет экен да. Ушундай бардын мен биздин кыргыздын айымдарын аябай жакшы көрөм. Ушундай сонундай күчтүү аялдар бар да биздечи. Бардыгы карасаңар, канча деген энелер өзү 4-5 баланы багып, чоңойтуп билим берип атышат. Биздин кыргыздын аялдары эң сонун. Аябай жакшы көрөм. Негизичи. Анан кийин жалпы эле кыргыз элим, мындай мен өзүм кыргыз болуп төрөлгөнүмөчү, кыргыз жерим бар болгонума, кыргыз тилим бар болгонуна сыймыктанам, аябай жакшы көрөм. Кыргыз элимди, кыргыз жеримди, кыргыз тилин аябай жакшы көрөм. Ушундай негизи биздин экономикабыз башкысы көбөйө берсин. Акча көбөйө берсин. Акча бар болсо эле бактылуубуз да дегендейчи. Анан кийин ден соолук да болгула. Эң башкысы ден соолугуң бар болсо бүт баардыгын жеңет экенсиң.